15 гектар аятына карагайлардын 45 миң жаш көчөттөрү тигилген соң минтип айырнасы тосуп жаткан Ак Мойнок участкасы 4-5 жылдан кийин Токкой массивине айламакчы. Ага баш аягы 742.500 сом сарпталды. Аны жүзөгө ашырган Тогуз-Торо Токкой чарбасынын адистеринин билдиргендерине караганда, эң ирде экологиянын тең салмактуулугун сактоо кызыкчылыгы көзөлгөн бул жумуштар 10 күнгө созулду. Ушундай аракеттер өткөн жылы Саймалуу Таш жана Кан ачуу мамлекеттик жаратыш парктарында жасалып, ошондо отурулган көчөттөрдүн дээрлик барысынын өнүмү жакшы. Мындан сырткары ФАО долбоорунун алкагында дагы 15 гектар аянтка терек көчөттөр отургузулду. Ошондой эле мекеме ишканаларды жана жеке жарандарды жергиликтүү калкты жашылдандыруу, көрктөндүрүү иштерине көчөттөр менен камсыздандыруу иштери аткарылган. Андан сырткары келерки жылдары дагы ушул жашыл мурас өнөктүгүн үзгүлтүксүз аткаруу максатында көчөтканаларга көчөттөр отургузулуп, көп жылдык бак дарактардын уруктары себилип, бүгүнкү күндө өстүрүлүүдө. Мындайда 4,5 миңдей отургузулду. Аталган мекеменин бөлүм башчысы Мурат Турманбетов курулушу жаңы эле аяктаган күнөскананы эмгек жамааттын ийгиликтеринин олуттуусу катары баалайт. Чынында эле мындай саамалык райондо биринчи жолу жаралып жаткандыгын эске алсак, токкойчулардын кубанычтарынын жөнү бар. Буга ички инвестиция түрүндө Макмал алтын кен комбинатынын чегерген 475.612 сому пайдаланылган. Эми аянты 240 чарчы метрге барабар ушул жайда ийне жалбырактуу бак дарактардын көчөттөрү даярдалмакчы. Мында жамгырлатып жана тамчылатып сугаруу системасы киргизилгендиктен нымдуулук менен камсыздоодо маселе болбойт. Теплицанын артыкчылыгы ушу тезирээк чыгат экен, курт кумурска да жолобойт экен бу жерге. Сугаруу аябай жакшы экен, баардык жерине жетет экен, ошо нымдуулук жетип, жөнөкөй сугарсаң коюп кетет, же болбосо бир эмеге чейин учурайт. Бул жамгырлап сугарууда өтө жакшы иликтирип экен. Эми дагы жакшы дагы ой тилектери бар. Жашыл мурас долбоорунун демилгениши бир эле экологдордун эмес, бүтүндөй калктын айрына чөйрөгө мамилелерин оң жагына өзгөрткөндүгү менен көңүлдү өзүнө бурат. Маселен сөз болуп жаткан Тогуз-Торо районунда акыркы 2 жыл ичинде буга чейин бозала чаңга баткан айылдарда жашыл масса көбөйүп, ал кандайдыр бир деңгээлде абанын тазалыгын камсыздай алды. Андыктан баардан бурда ушул жагымдуулукка басым жасалуу менен калктуу пункттар акырындык менен көркүнө чыгууда. Ушу райондогу айыл өкмөттөрү, мекеме уюмдары жана жалпы эл менен биргеликте бүгүнкү күнгө карата 70.200 көчөт отургуздук. Муну дагы ушу алдыдагы бир жуманын алкагында дагы тигип, жалпы белгиленген 77.500 түп көчөттү толук кандуу бүткөрөбүз. Айыл өкмөттөрдөн, жалпы мекеме уюмдардан жана ошондой эле Токой Чарбанын биргеликте эсепке ала турган болсок, 1,5 миллиондон ашыгыраак акча жумшалды. Ал эми тутумуна Тогуз-Торо району кирген Жалал Абад облусунда жашыл мурас долбоорунун чектериндеги ушул жылга белгиленгендер негизинен аяктап калды. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Тогуз-Торо району.